Assalamu alaikum ustoz дейт. Ва алейкум салам рахматуллахи ва баракатух. Турмушка чыкканыма ноябрда 1 жыл болот. Боюмда болуп, 3 айында балам өспөй калыптыр. Тазалап алып салышат экен, аябай ооруйт экен. Бир өлүп, тирилгендей болдум. Жолдошум жакшы ичпейт, жолдошум жакшы дейт. Ичпейт, чекпейт, жаман жүрбөйт, бирок мага көңүл буруп, убакыт ажыраткысы келбейт. Күйөөм бар туруп, өзүмдү жалгыз сезем. Эртең менен жумушка кетет, кечинде келет. Тамактанып алып бөлмөгө кирип кетет, телефонун чукулап. Уктап калат, мага өзүнө керек убакта гана көңүл бурат. Мени менен сүйлөшчү десем чарчадым дейт. Же сүйлөшүп атабызго, дагы эмне жөнүндө сүйлөшкүн келет деп жатып алат. Кечке үйдөмүн, жолдошу менен эки жака чыккым келет, сейилдеп келели десем башка күнү деп коет, достору чакырып калса калбай барат. Көп жолу көңүлүмдү алтырды, ооруп калсам бир кружка дарыны да бөлмөгө чейин алып келип бере албады. Ушундай жүрөгүмдө так болуп калды. Көңүлүм энди эместей сезиле берет. Айласыдан жашап жүргөндөй, өзүмдүн самооценкам дейт, өзүмө баа берүүм жоголуп кетти. Жашоодо ордум жоктой, сүйөнөргө эч кимим жоктой. Төркүнүм айылдап келгем, жөн эле 10 күндө болуп калды, чалып же жазып койбодум. Эмне кылсам жолдошум менен жакшы көрүп, эмне кылсам мени жолдошум жакшы көрүп, кадырлап калат, же шанс жокпу же дейт. Мүмкүнчүлүк жокпу деп атат. Жок. Нике мусулмандардын ошол шариятка ылайык кыйылган нике өзүнүн мындай бир күчү, өзүнүн ысыктыгы, өзүнүн бир берекеси болот. Антип үмүттү солутпаш керек. Өзүңүзгө да караш керек. Демек, күйөөңүздү чакырта тургандай, күйөөңүздү мындай бир сейилдеп чыга тургандай, бала бакканы менен боло тургандай өзүңүздү таштабастан, эми баягы сиз оор абалда өзүңүздү таштап койдуңуз да, кыйын, оңой эмес, өлүп тирилгендей болдум деп атасыз. Ошо өзүңүзгө карап, тың жүрүп, татынакай, келишимдүү болуп, күйөөңүздүн дагы көңүл чордон ээ чыкканга аракет кылыңыз. Анан күйөөңүз антпесин, сизди колдоп, сүрөп, жаныңызда болуп турса жакшы болот. Арасында жумуштан бир эс алуу мөөнөттөрүн алып туруп, чогуу бир табиятка, чогуу бир бала чака менен салып келсеңиздер, ошол нерседе ыймандашып, сүйлөшүп, чоң келечекке бир чоң максаттарды коюп, абдан жакшы болот.